Саламатсыңарбы балдар? Бүгін тәрбиялық саат өтөбүз. Сабагыбыздын темасы чындык жана жалган, ал кандай болот? Сабактын максаттары ар намыстуу, эр жүрөк болуп, элин жерин коргоо керектигин түшүнөсүңөр. Өз алдынча жупта топ менен иштей билесиңер. Эрктүүлүккө, чынчылдыкка, так, туура сүйлөөгө тарбияланасыңар. Анда эмесе баштадык. Балада калпычылык кичинекейинен калыптанат. Ал кээ бир ата-энелердин орой, баланы кагып силкен, уруп жиберген катуу мамилесинен улам болот. Бала коркконунан калп айтууга бара баштайт. Анан калпычылыкка өтөрү, аны адат кылары талданат. Мындан арылуунун жолу көрсөтүлөт. Алдамчылык ишеничти кетирет. Жала жабуу адамды сыздатат. Ак жүр, ар нерсеге так жүр деп айтып коюшат. Калптын казаны кайнабайт, калп айткан адам жарыбайт. Бул макалдарда камтылган ой калпчылыктын жаман сапат экендигин айгинелейт. Калп баары бир билинип калат. Андыктан калп айтпай жүргүлө. Калп айтканга көнүкпөй, чынчыл болууга аракет кылгыла. Алдамчылык менен жала жабуу да терс сапаттардан. Алдамчылык жалган менен эриш аркак. Адамдардын бири-бирине болгон ишеничин кетирет. Адамдык сапаттын жоголушуна алып келет. Ал эми жала жабуу жийиркеничтүү сапат. Жабыркатат, жүрөктү сыздатып, адам турмушун жагымсыз нукка бурат. Алдамчы, жалган сүйлөгөн адамдарды жек көрөлү. Өзүбүздөн бул сапаттарды алып айдайлы. Мектепте окуп жүргөнүңөрдө да мугалимдерге үй тапшырмасын аткара албай калганда ар кандай шылтоолорду айтып, аларды алдаганга аракет кыласыңар. Бирок кандай абалда болсо да коркпой болгон сөздүн баарына так. Чындыкты айтса эч качан эч жерде уят болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт. Канчалык сөзүң чындык болсо, кандай кыйынчылык болсо да чыгып кете аласыңар. Балдар, биз бүгүн силер менен чындык жана ал кандай болот деген теманы өттүк. Бул тема боюнча мен силерге түшүндүрмө берип кеттим. Эч качан кандай учур болбосун жалган сүйлөбөйлүк. Жалган сүйлөгөн бизди жакшы жолго алып барбайт. Силер эч качан жалган сүйлөгөнгө үйрөнбөгүлө. Кандай учур болсо деле туура так сүйлөгөнгө үйрөнөлүк. Эч кимди алдабайлык. Бул жаман сапаттарды таштап, туура так сүйлөөгө үйрөнөлүк.